Жакшыдан жарды болсоң, ийилиң талоонго кетет. Арбаңыздар урматтуу угармандар. Бүгүн биздин каналыбызда Дональд Трамптын тынчтык планы жөнүндө сөз кылабыз. Эгерде Дональд Трамптын тынчтык планы ушул боюнча кабыл алынса, Украина жан башынан, а Россия Европанын банктарында сактаган 100 миллиард доллар акчасынан айрылат. Эмесе тынчтык планын пункттары боюнча карап көрөлү. Бул тынчтык планына ылайык Украина төбөлсүз же суверендүү өлкө болууга тийиш. Бирок Зеленский каалагандай НАТОго мүчө болуп өтө албайт. Европа Союзуна, Европа биримдигине мүчө болуп өтсө болот. Ал эми аскерлеринин санын 200-250 миңге азайтып, 600 миңге түшүрүүгө тийиш. Россия болсо 2022 жылы согуш баштаган кезде Украина аскерлеринин саны 85 миң болуш керек. Украина НАТОго өтпөш керек. Украинада жанагы бендерлер же улутчулдар, нацисттер болбош керек. Ошол үчүн согуш ачуу жатабыз деп ураан чакырып жарыялаган болчу. Дал ушул нацисттер же улутчулдарга да тыюу салынат. Андай болгондо Бендера жана башка бүгүн эстеликтер коюлуп көчөлөргө аттары берилген Украин улутчулдарынын эстеликтери алынат, ысымдары тарыхтан өчүрүлөт. Ошондой эле Донецк жана Луганск облустары, алар өздөрүн Украинадан күн корсуз республика деп жарыялаган. Украинадан кетип Россиянын курамына кирет. Де юре, де факто. Кырым сөзсүз. Кырымды Россия 2014 жылы аскер киргизип туруп, референдум өткөрүп, кошуп алган. Россия ошондой эле быйыл Кырымдан тышкары Луганск жана Донецк облустарын, Запорожье облусун жана Херсон облусунун өзүнүн ажырагыс территориясы деп жарыялаган болчу, мыйзам кабыл алган. Бүгүн Херсон жана Запорожье облустары жарым-жартылай орус аскерлеринин колунда. Орус аскерлери бул жерлерден чыгып кетет. Украина аскерлери Донецк облусунун айрым бөлүктөрүн кармап турат, ал жерден чыгып кетет. Бул жерде бейтарап зона болот. Ага Россия ээлик чыкпайт, бирок бейтарап зона болот, аскерлерин ошол жактага кармаганга укугу болот. Эгерде Россия же болбосо Украина тынчтык келишимин буза турган болсо, мен айтып атам, азыр сунуш кылынган. Анда тынчтык келишими ошол замат токтойт, Россияга каршы бүттүн санкциялар кайра калыбына келтирет. Санкцияларды айтып жаткан себебим бүгүн батыш өлкөлөрү, батыш Европаны гана айтып атканым жок, Түндүк Америка, Канада, андан тышкары Корея, Япония, башка мамлекет, Жаңы Зеландия, Австралия болуп 40тан көп мамлекеттер санкция жарыялашкан. Мына ошолор тынчтык келишимине жараша алынып салат да, эгерде жанагы бул келишим бузулса, кайра калыбына келтирет. Россия чоң жетиге акырындап кайтат. Мына бул мен жан башынан эмнеге ажырайт? Жан башынан ажырайт деп айткан себебим, буну биз эгерде ошол Украина жоготкон территорияларды карап көрөлү. Кырым 26,1 миң чарчы километр. Луганск обласы 27, Донецк обласы 26,5, Запорожье 27, Херсон облусу 28 миң чарчы километр. Булардын жалпы суммасын кошо турган болсок, Кыргызстандын түштүгү, Жалал-Абад, Ош, Баткен облусу плюс Чүй облусунун аянтына тең аянт болот. Же 100 миң чарчы километр. Украинанын жалпы аянты 603 миң квадрат километр. Ошондо ал 4/1 жакын болуп калат, аянтын жоготкон. Ошон үчүн мен аны жан башынан жоготот деп айтып атамын.
Dnepr daryaсын бүгін алып чоң бөлігі Россияның қол астында. Украина коммерциялық мақсатта пайдаланса болады. Бұл тыныштық планына ылайық. Егерде қол қойыла тұрған болса, Трамп қалғандай 27 ноябрда кейін пайдалануға ақылы болады. Ал емес Запорожье атомдық электростанциясы тең-метең пайдаланылады, іштеп шыққан энергиясы. Тыныштық планына қол қойылғандан 100 күнден кейін Украинада президенттік шайлау өтеді. Президенттік шайлау өтіп, жаңа президент шайланаттағы конституция қабыл алынып, жаңағы азыр тыныштық планында қойылған шарттарға ылайық Украина өзінің суверенді мемлекет, бейтарап мемлекет деп жариялауға тиіс. Ал эми Украинаға НАТО әскерлері жайғастырылбайды. НАТО әскерлері Польшада болады. Россияға қаршы санкциялар ақырындап тоқтатылады. Россия чоң жетіге айттым қайра кірет. Соғыс қылмыскерлері екі тараптан тең жауапкершілікке тартылбайды. Аларға мұнапыс беріледі. Мұнда Украина тарап, жана айтып атпайбы азыр, қанша ақчаны жеп қойды деп. Ошол үчүн ел аралык аудит түзүлөт. Украинаға берілген аскери жардамдарды текшерүү үчүн деп. Мына ушул аудит ел аралык комиссия түзүлбөйт. Ошондо тиги акчаны жеген президент болобу, анын тегерегиндеги достору, башка жоро жолдоштору болобу, алар эч кандай жоопкерчиликке тартылбай калат. Украинага келтирилген зыянды Россия төлөйт. Ошондо бүгүн Европанын банктарында камакта турган Орусиянын 140 миллиард доллар акчасынан, кечиресиздер, 161 миллиард доллар акчасынан 100 миллиарды Украинанын экономикасын калыбына келтирүүгө, ошол чыгымдарды басууга, ошондой эле Украинада алдыңкы өндүрүштүк технологияларга таянган жаңы өнөр жай системасын курууга кетет. Ал ошонон түшкөн, ошол ишканалар алдыңкы технологиялык илимий мекемелер, башкалар тапкан кирешенин 50%-ин Кошмо Штаттар алууга тийиш. Мына ошол үчүн Европа Союзунун жетекчилери бүгүн чыйпый түшүп атканы ошондой. Ошол бир себеби, экинчи себеби Дональд Трамп айтты, мынакей биздин план деди. Аларды Европа Союзунун лидерлерин бул планды иштеп чыгууга такыр катыштырган жок. Катыштырбаганы аз келгенсип айтты, силер дагы Украинаны экономикасын көтөрүүгө 100 миллиард доллар саласыңар деди. Мына зордун сөзү өкүм дейт, аткарууга милдеттүү дейт. Эгер аткарбайбыз деп чыйылдап турат, бирок макул болуп калышы мүмкүн Европа Союзуна мүчө 51 өлкө. Ошондо Орбан, Венгриянын премьер-министри Орбан мурда какшап жүргөн, айтып жүргөнү туура чыгып атат. Эми Россия акчасын жоготкону менен Россия 1990-жылы СССР бөлүнүп кеткенде, же болбосо Беловежскийде мас болуп олтуруп Ельцин берип койгон жерлердин негизги бөлүгүн, Донецк жана Донбасты кайтарып алып жатпайбы? Донецк менен Донбасты. Бул бир, Крымды кайтарып алып атат, эки. И мына ушул жерлерди Горбачев алдырып жиберген эле. Баары бир Путин баатыр болуп чыга келет. Себеби Россиянын территориясы кеңейип атат. Мала Россиянын баарын кайтарып албаганы менен негизги бөлүгүн кайтарып алып атат. Ошондо Украинанын территориясы 1919-жылы Украина эми түзүлгөн кездеги барабар болуп калат. Жамбашынан ажырайбы? Ажырайт. Мына ушул бул тынчтык келишимин карап отуруп, аргасыздан Индиянын улуттук боштондук кыймылынын башчысы, адыйы деп айтайлы, Махатма Гандинин эсиме түштү. 5 жылдан бери эмес, 2014-жылдан бери Украинада кырды ал чатак эле. 2022-жылы февралда Россия Украинага басып кирди. Ошондон кийин Европа мамлекеттери жалпы
Россияны жек көрүп атты, башка кылып атты. Бирок Путин менен кел түзмө түз сүйлөшөлү. Кел деп бирден барып артынан сылап, кел сен айткан НАТОго кошулбайлы койсун Украина, өлкөдө тынчтык болсун деп сүйлөшүүнү өткөрбөдү. Жок, бул согуш адилетсиз болду. Бул согуш адилетсиз, ошол үчүн Россия токтотуш керек. Россия агрессор деп атты. Туура, Россия агрессор. Бирок ошол согуштун кесепетинен канчалаган адамдар өлүп кетти. 10 миллион украин чыгып кеткен өлкөдөн. Мына биринчи акыркы маалыматтар боюнча бүгүн Украинанын территориясында 30 миллион гана адам бар. Калгандар бозгун болуп чет өлкөлөрдө жүрөт. Ал эми жоготууларга келсек, Украинанын генеральный штабынын маалыматы боюнча орустар 1 миллион 166 миң аскерин жоготууга учураган. Бул дегенин ичинде 735 миң аскер катардан чыккан, калган 400 миңдей аскер жараат алган деген. Ал эми Россия тараптын ырастоочу боюнча Украина 1 миллион 460 миң аскеринен ажыраган. Же мунун арасында аскер катардан чыккан аскерлердин саны 466 миң. Мунча адамдын өлүмү канча ата эненин азабы, канча туугандын азабы. Айтат го, бир уйдун башыга таяк тийсе, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт деп. Адам өлүмү андан да жаман го. Жок. Баары бир согуш улантылсын деп атышат. Токтотпой, мына биз акча беребиз, башта деп атат. Мына ушул жерде Дональд Трамптын жок согушту токтотойлу деген аракети арзууга татыйт, сөз кылууга татыйт. 5 бала, 11 небереси бар Дональд Трамп башка Европа лидерлеринен, өзүнөн мурдагы президент Байденден өйдө болуп атат деп айтаар элем. Аргасынан Индиянын жана Махатма Гандинин Гитлерге кайрылуу сеске кирет. 1940 жылы жана 1939 жылы эки жолу Махатма Ганди Адольф Гитлерге кайрылган. Эй, досум, ушул согушту токтото койчу айланайын. Адамдардын каны төгүлбөсүн деп. Досум деп атаган. Ошондо жазган катында мындай дейт. Мен ошон үчүн сиздерди адамзат үчүн согушту токтотууга мүндөйм. Сиздер өзүңүздөр менен Улуу Британия ортосундагы бардык талаштуу маселелерди өз ара макулдашып, эл аралык сотко өткөрүп берсеңиздер, эч нерсе жоготпойсуздар. Эгер сиз согушта ийгиликке жетишсеңиз, бул сиздики туура экенин далилдебейт. Бул сиздин кыйратуучу күчүңүз чоң болгонун гана билдирет деген. Бул мезгилде, бул экинчи катын жиберген мезгилде 1939 жылы 23 августтагы Молотов-Риббентроп пактынын натыйжасында фашисттик Германия Польшаны басып алган. СССР батыш жана Украинаны жана батыш Беларусту басып алып, Латвия, Литва, Эстонияга аскер киргизип, аларда Совет бийлигин орнотуккан болчу. Германия болсо Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерландия, Люксембург, Францияны басып алат. Мына ошону болтурбайын деп, мындан ары согушу тутанбасын, эч кимдин каны төгүлбөсүн деп кайрылып атты эле. Согуш токтогондо, ошондо Гитлер токтоткондо 27 миллион советтик адам өлбөйт болчу. Мына согуштун башысы. Натыйжасы эмне болду? Эгерде болуптур бул тынчтык планы кабыл алынбасын, бирок канча Украинадан канча адам өлдү, Россиядан канча адам өлдү. Орусия баскынчы болсун, Украинада жабыркоочу болсун. Эгерде Зеленский ушул шартка жанагы болду, токтотойлу, биз НАТОго кирбейбиз, бейтарап мамлекет болобойлу дегенде, жанагы жамбашынан айрылат беле. Россия макул келмек, келсе керектир эле. Бирок жанагы 140 миллиард доллар акчасынан айрылбайт эле. Тынчтыктын баасы кандай кымбат, ким үчүн да болбосун.
Esen болуңуздар.